Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Биз кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы параллелограмм. 8-класстар үчүн. Силер мындан мурунку темада төрт бурчтуктар жөнүндө маалымат алгансыңар. Демек, параллелограмм төрт бурчтуктардын бир түрүнө кирерин силер билесиңер. Карама-каршы жаткан жактары параллель болгон төрт бурчтук параллелограмм деп аталат. Төмөнкү чиймеде көрүп турасыңар, АБ жагына параллель СД жагы, ал эми БС жагына параллель АД жагы. Демек, АБСД бул параллелограмм. Балдар, видеону көргөнчө дептерлериңерди ачып, эрежелерди, чиймелерди сызып отургула. БЕ кесиндиси параллелограммдын Б чокусунан АД жагына түшүрүлгөн бийиктиги болот. Демек, БЕ перпендикуляр АД жагына. Параллелограммдын касиеттери. Параллелограммдын карама-каршы жактары жана бурчтары барабар. Демек, биринчи бурчубуз менен экинчи бурчубуз барабар, үчүнчү бурчубуз менен төртүнчү бурчубуз барабар. Ал эми жактары боюнча БС жагына АД жагы, АБ жагына СД жагы барабар. Параллелограммдын экинчи касиети. Параллелограммдын диагоналдары кесилишкен чекитте тең экиге бөлүнөт жана кесилишкен чекитти О деп белгилейбиз. Анда БО барабар ОДга, ал эми АО кесиндиси ОС кесиндисине барабар. Параллелограммдын үчүнчү касиети. Параллелограммдын бир жагына жанаша жаткан бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Демек, А бурчу менен Д бурчунун суммасы 180 градуска барабар. С бурчу менен Д бурчунун суммасы 180 градуска барабар. А бурчу менен Б бурчунун суммасы 180 градуска барабар. Б бурчу менен С бурчунун суммасы 180 градуска барабар. Параллелограмм боюнча дагы негизги маалыматтар. Параллелограммдын бурчунан жүргүзүлгөн биссектрисадан тең капталдуу үч бурчтук келип чыгат. Демек, А бурчунан биссектриса жүргүзүп атат, АH биссектрисасын. Анда AHB тең капталдуу үч бурчтугун алып атабыз. Бул тең капталдуу үч бурчтугубуздун AB жана BH жактары барабар. Параллелограммдын карама-каршы бурчтарынан жүргүзүлгөн биссектрисалар өз ара параллель болушат. Демек, карама-каршы бурчтары булар А жана С бурчтары. А бурчунан AH биссектрисасы жүргүзүлүп атат, С бурчунан СО биссектрисасы жүргүзүлүп атат. Анда AH жана ОС кесиндилери өз ара параллель болушат. Параллелограммдын жанаша жаткан бурчтарынан түшүрүлгөн биссектрисалар тик бурчта кесилишет. Демек, Д жана А бурчтарынан биссектрисаларды жүргүзүп атабыз. Д бурчунан ДК, А бурчунан АН биссектрисасын жүргүзүп атабыз. Демек, булар перпендикулярдуу же болбосо тик бурчта кесилишет. Анда ДК перпендикуляр АНге болот. Маселе карайлы. Биринчи маселебиз. Бизге параллелограмм берилди. NP жагы 7 см, PK жагы 4 см. MNPK параллелограммдын периметрин эсептегиле. Параллелограммдын касиети боюнча карама-каршы жактары барабар деп айтканбыз. Демек, NP жагына барабар MK жагы. Ал эми PK жагына барабар NM жагы болот.
Биз буга чейин төртбурчтуктардын периметрин эсептөөнү өткөнбүз. Төртбурчтуктардын периметрин эсептөө үчүн төртбурчтуктун төрт жагын кошуп коебуз. Бирок бул жерде параллелограммдын эки жагы барабар болгондуктан эки жагын кошуп 2-ге көбөйтүп койсок жетиштүү. Демек 7-ге 4-тү кошобуз, 2-ге көбөйтөбүз, 22 сантиметр. Демек берилген МНПК параллелограммдын периметри 22 сантиметрге барабар. Экинчи маселебиз. Бизге дагы МНПК параллелограмм берилди жана бул параллелограммдын М бурчу 70 градуска барабар. МНПК параллелограммдын бардык бурчтарын тапкыла дейт. Чыгарабыз. Параллелограммдын касиети боюнча параллелограммдын карама-каршы бурчтары барабар дедик. Демек М бурчуна пи бурчу барабар, анда пи бурчу дагы 70 градуска барабар. Ал эми параллелограммдын жанаша жаткан бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар деп айттык. Демек МК бурчунун суммасы 180 градуска барабар болуш керек. Анда 180 градустан 70 градусту кемитип койсок, К бурчунун мааниси келип чыгат. Демек К бурчубуздун мааниси 110 градуска барабар. Карама-каршы бурчтары барабар болгондугу үчүн Н бурчубуз дагы 110 градуска барабар болот. Демек бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча үй тапшырмасы балдар силер үчүн окуу куралыңардын параграф 22 параграфтын номер 7 көнүгүүсү үйгө тапшырма. Алган билимиңер пайдалуу болсун.